Ак Сый районунун шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын пайдубалы түптөлдү. Президенттин өкүлү жакшы самалыкка катышып, калкка кызмат кылган ишкана болсун деген тилегин айтты. Курулушка өнүктүрүү фонд тарабынан 4 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. 27 жыл ар кайсы жерде арендада жүрдүк. Анан былтырдан баштап ушу аракет кылып, өздүк салымыбыз менен прибыл менен 3 миллион топтоп, анан Ак Сый районунун өнүктүрүү фондунун акимибиз Замирбек Бешеновичтин колдоосу менен 4 миллион бөлүндү. Азыр 7 миллион менен баштап атабыз. Өзү баасы тендердик баасы 7 миллион 980 миң сом. Кербен Каражыгач жаңы жол каттамдарын байланыштырган жолдун 40 чакырымы начар абалда. Тургундар Ак Сый райондук жол чарбак кызматкерлеринин ишине нааразычылыктарын билдиришти. Алар 4 жылдан бери ар кандай шылтоо айтып, жолду оңдобой келишет. Жылда 2 километр, 1 километр деп айтат, бирок ошолду аткарылбай атат. Былтыр мисалы 2 километр деп эмне кылды эле, 2 километр эмес, бир 500-300 метрге жакын жолду асфальттады, сарчелекке кетип аткан. Бирок ошо боюнча туруп калды. Быйыл деле ошондой болот го деп турам да, анткени жылда эле убада кылат, бирок аткарылбайт. Ошон үчүн ушу жол маселесин бир жакшы карап берсе жакшы болот эле. Эл кыйналбай турган үчүн шарт түзүп быйылдан кийинки жылга асфальт киргизип жасап бериңиздер. Мына протокол менен биз буну көзөмөлдөйбүз. Быйылдан кийинки киргизип асфальт быйылкы жылы кирбей калса, эл каттай турган кылып шарт түзүп бергиле. Эл кыйналбай турган. Шагыл төгөстөрбү, же жумасына бир жол грейдер жүргүзөсүздөрбү, кандай кыласыздар, элге шарт болсун. Жыйында жайыт маселеси да талкууланды. Бул жаатта чечиле турган көйгөйлөр арбын. Мындан улам президенттин өкүлү айыл өкмөтү менен жайыт комитетинин тыгыз иш алып баруусун буйруду. Көзөмөл райондун акимине жүктөлдү. Ал эми Кашка суу айыл өкмөтүндө Шатманов орто мектебинин эскилиги жеткен, жалпы райондо 4 мектеп авариялык абалда. Биз өзү негизи кооптуу деген, авариялык абалда деген мектептердин баарына кордон чыгарып беребиз. Ошонун 4-өөнө тең биз уже кордон чыгарып берилген. Бул 4-өө тең чыгарылыш керек ал жерденчи. Жолугушууда 100гө жакын суроо талап айтылды. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийликке тапшырма берилди. Каржылоо облустук өнүктүрүү фонду тарабынан да жүргүзүлөт. Айланма жолдун курулушу боюнча проектси бүтүп жол башталган. Ал мамлекеттен каржыланбайт. Бул алтын кен иштеткен компаниялар менен сүйлөшүү жүрүп, ошолордун каражаты менен чечилет. Бүгүнкү күндө сүйлөшүү жүрүп атат компаниялар менен. Алар деле макул болуп атат. Жакын күндөрү каржы маселесин чечип берсе, бул эми асфальт жол болбосо дагы багыт таш жолду мындай жакшы шарты менен кылып бергенге булар макул болуп атат. Президенттин өкүлү эртең Ала Бука районунун тургундары менен жолугат. Ак Сый району боюнча чек ара маселеси чечилген. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ак Сый районунан. Долбоолор апарып өтө албай эштерин тепкилеп жүрүшүп атат да. Ошого жардам берсең.